Эскилиги жеткен Сай каналында суу өткөн арыктарга азыр бетондолгон лотоктору коюлууда. Бул сугат суусунан 1600 гектар айдоо жери сугарылат. Сай каналынын башкы сооружениясында турабыз. Мындайча айтканда, головной водозабор деп коебуз. Ошо головной водозаборду жасап атабыз. Сброско кетчү жагын анан ошо дыйкандарга суу берүүчү каналдарды оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Аймакта жалпы 5 суу бөлүмү бар. Азыр аларда механикалык тазалоо, лотокторду жаңыртуу иштери жүрүүдө. Райондо жалпысынан 43 000 гектар жер аянты болсо, анын 38 500 гектары сугат жерлер. Монтаждоо жана ремонттук иштерине 4 жаңы техника тартылып, учурда иш кызуу жүрүүдө. Ошондой эле райондо тарыхый долбоорго айланган Арабел башкы суу тозуучу курулманын курулушу жигердүү уланууда. Долбоордун жалпы наркы 1 миллиард 100 000 сом. Курулуш бүтсө Жетегүз районундагы 5600 гектар жер аянтындагы сугат суу тутуму жакшырып, кошумча 1300 гектардан ашуун жаңы жер сугат суу менен камсыздалат. Азыр ошо Кумтөр Оперейт компания деп коебуз, ошонун жанында Арабел суусун жууку суусуна буруу иштери жүрүп жатат. Азыр ал жерде техникалар 10 хова, 4 экскаватор, 4 бульдозер, анан буровой машиналар иштеп атат. 60 киши иш кылып атат. Андан сырткары Саруу жак бетте, Дархан жак бетте каналдар салынып атат. Жалпы 35 чакырым лотоктор коюлат. Көл кылаасы боюнча 159 000 гектар сугат аянты бар. Быйыл суу чарба башкармалыгына капиталдык оңдоп түзөөгө 105 миллион сом бөлүнгөн. Жалпы 109 чакырым сугат каналдары бар. Ушул жазгы сугат иштерине даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Областтын аймагында ушул ар бир райондо суу чарба башкармалыктары бар. Өздөрүнө тийиштүү объектилер бар. Азыр ушул сугат иштерине кызуу даярдыктар боюнча иштерди алып барып жатышат. Сууну коромжусуз үнөмдүү пайдалануу максатында облустун аймагында бетон каналдарын курууга басым жасалып жатат. Ал эми ирригация тармагын жакшы жолго коюуга бөлүнгөн каражаттын натыйжалуу жумшалышы тыкыр көзөмөлгө алынган. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.